Барыңыздарга кутман күн достор. Мен каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен өзгөчө салаттын рецептиси менен бөлүшөмүн. Бул салаттын өзгөчөлүгү ашкабак жана творог кошулуп жасалат. Эгер видео сиздерге кызык болсо, акырына чейин көрүп, мени менен бирге болуңуздар. Эң биринчи ашкабактын сыртын арчып, жууп, тазалап, видеодогудай кылып 4 бурч кылып туурап алабыз. Туурап алган ашкабагыбызды идишибизге салып, бир тиш же сарымсакты теркадан өткүзүп же майдалап туурап кошобуз. Үстүнө татымына жараша туз, оливка майынан куюп, жакшылап аралаштырабыз. Противенге фольга кагазын төшөп, үстүнө ашкабагыбызды салып, видеодогудай кылып чекелерин кыстарып, 20 минутка духовкада бышырып алабыз. Эми жашылчаларыбызды туурап даярдап алабыз. Мен бул жерде 2 бадыраң колдондум. Бадыраңды жегенге ыңгайлуу кылып туурап алабыз. Помидорубузду жууп, тазалап, керексиз жерлерин алып салып, аны дагы жегенге ыңгайлуу кылып 4 бурч кылып туурайбыз. Тарелкабызга салат жалбырагын колубуз менен видеодогудай кылып үзүп, майдалап салып чыгабыз. Үстүнө туурап алган жашылчаларыбызды, помидор жана бадыраңдарды салабыз. Жашылчаларыбыздын үстүнө духовкага бышырып алган ашкабактарыбызды салабыз. Салатка соус даярдайбыз. Ал үчүн идишибизге туз, лимондун суусун сыгып алабыз, оливка майын кошобуз жана 1,5 чай кашык бал коштум. Баарын жакшылап аралаштырып, салатыбыздын үстүнө бардык жерине жеткизип, тегистеп куюп чыгабыз. Бизге салатка керектүү кийинки азык бул творог. Творогду салаттын үстүнө салабыз. Мынакей достор, биздин аябай таамдуу жана ден соолукка абдан пайдалуу витаминге бай салатыбыз даяр болду. Сиздер да сөзсүз түрдө ушул рецепт менен жасап көрүңүздөр. Видеону жоготуп албоо үчүн менин каналыма жазылып, коңгуроо белгисин басып коюңуз. Салатыңыздар даамдуу болсун.